Кыргызстан жер бетиндеги бейиш деп эмне себептен аталып келет билесизби? Анткени бизде адам колу тийбеген табигый жаратылыш бар. Өлкөнүн кайсыл гана дуанына барба, ушунчалык кооз, керемет жерлери ар бир жаранды туристтерди суктандырат. Кыргызстандын 94% тоолор болгондуктан азыр трекинг, ат менен жана жөө жүрүш, вело жана джип турлар, сууларга байланыштуу экстремалдык туризмге да кызыгуусун арттырып келген туристтердин саны көп. Анан сөзсүз кереметтүү, тунук жана таза ысык көлгө түшүп эс алуу. Бирок бизде өзүбүздө көптөн бери чече албай жаткан бир көйгөйүбүз бар. Ал эң кооз уникалдуу эс алуучу жерлерибизде чер жазып отурган соң артыбыздан тазалаганды унутуп же атайлап таштап кетмей деген нерсе. Эгерде керемет жерибизди сактап калгыбыз келсе, мамлекет кылсын дебей, өзүбүз дагы тазалаганды билип, жаратылышка аяр мамиле кылууну унутпайлы деген сөз. Жай мезгилинин келиши менен туристтик сезондо кирешенин чоң бөлүгү ысык көлдөн түшөт. Те океандын ары жагындагы өлкөдөн баштап, КМШ мамлекеттеринен бери келген туристтердин саны арбын. Келген конокту тосуп, узатуу, сылык сыпаа мамиле биздин кыргыз элинин маданиятынан кабар берери эстей жүрөлү. Кесиптешим Тилек Айталиев тур сезонго мамлекет кандай даярдык көргөнүнө токтолсун. Кыргызстан туристтерди кызыктырган өлкөлөрдүн бири. Ажайып кооз жаратылыш, асман тиреген тоолор, тунук көлдөр. Айтор атап олтурсак, өлкөбүздүн кооздугу бүтпөйт. Чет өлкөдөн коноктор кайсы мезгилде келбесин суктандырган аймактарыбыз ар дайым тосуп алат. Өзгөчө жай мезгилинде Кыргызстан туристтердин бейиш жерине айланат. Ага Борбор Азиянын бермети болгон ысык көл себеп. Жыл сайын жайкы мезгил расмий ачылып, конокторду тосуп алууга даярдык көрүлөт. Быйылкы сезондагы салтанат менен ачылды. Жайкы туристтик мезгил жыл сайын эл аралык көргөзмө менен башталат. Салтка айланган бул иш-чара быйыл 8-чи ирет өтүп жатат. Эл аралык туристтик көргөзмөгө катышуу үчүн 120дай туроператорлор, пансионаттар, конок үйлөрү, анын ичинде Түркия, Кытай жана Венгриянын турагент өкүлдөрү да катышты. Кыргызстандын туристтик потенциалы абдан чоң. Жыл сайын бул багыттын инфраструктурасы дагы жакшырууда. Ар бир туристтик мезгилде конокторду тосуп алуу үчүн тиешелүү мекемелер алдын ала даярдык көрүп келет. Жайкы туристтик сезондун ачылышына байланыштуу ушул коңшу жана ошо эл аралык чет мамлекеттен келген көргөзмөлөргө катышылган маареке болуп атат. Андан сырткары ушул биздин көргөзмөгө бүгүн 7 областтан келип, ар бир областтын туристтик потенциалы дагы кошо көргөзүлүп, андан кошо ушул бизде Кыргызстанда айрыкча ысык көлдөгү ушул тур кызмат көрсөткөн мекемелердин өзүнүн ушул тур пакет деп коет, ошолорун кошо көрсөтүп бүгүнкү жармакеде өзүнүн ушу кардарларга сунуштап жатат. Кыргызстандын туристтик потенциалына коноктор эле эмес, дүйнөлүк компаниялар дагы кызыгуусун арттырып келет. Азыркы учурда эл аралык тур компаниялардын өкүлдөрү биздин өлкөдө өз филиалдарын ачууну пландап жатышат. Уникальная площадка. Бул жер уникалдуу көргөзмөлөрдүн бири. Негизи биз эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы мындай иш-чаралар өткөрүлүп келет. Туризм тармагын өнүктүрүүгө жакшы жөрөлгө, биздин кооз жерлерибизге кызыгып, өз филиалдарын ачалы деген дүйнөлүк тур компаниялар дагы келди. Туристтик сезондун ачылышынын алкагында салттуу ысык көл форуму өтүп, анда туристтик бизнестин мыкты өкүлдөрү чогулду. Катышуучулар туризм тармагындагы мамлекеттик, жеке өнөктөштүктүн эң актуалдуу темаларын, өлкөнүн маркетинги жана брендингин, аймактарды өнүктүрүүнү талкуулашты. Форум масштабы чоңоюп баратат да. Бүгүнкү күндө бизге жакынкы өлкөлөрдөн Россия, Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Испаниядан дагы адистер келип атышат. Мындай жолугушуулардын жыйынтыгында көптөгөн келишимдер, туроператорлор, турагенттер ортосунда, мондай эс алуу борборлорунун ортосунда келишимдер түзүлүп, туристтердин саны жылдан жылга көбөйүп турат. Чынында биз көптөгөн чет өлкөдө көргөзмөлөргө, форумдарга катышып жүрөбүз. Мындай азыр калыс баа бергенде ошолордун деңгээлине жеткен иш-чара уюштурулуп атат. Ошондой эле форумда мамлекет тарабынан өлкөдө туризмди өнүктүрүүгө 163 миллион доллар бөлүнгөнү белгилүү болду. Каражат тоолуу аймактарда туристтик жайлардын санын көбөйтүүгө жумшалат. Көбүнчө кышында, мисалы, ысык көл аймагы кышында туристтер жок калып атпайбы?
ушу жыл бою туристтер келип ушул аймак туризм менен андан ары өнүккөнгө шарт түзүлөт. Андан сырткары Бишкектин үстүндө жана Ал Арчанын сол жагында Байтик Mountain Resort деген долбоор ишке ашып атат. Ал жерде азыр 3 инвестор мындай иштешүү максатын билдиришти. Ал жерде мамлекеттик кепилдик бергендиктен биз ушул ишке инвестиция кылалы дегендер аябай көп болуп атат. Жалаң гана жарманка менен токтоп калбай, ошондой эле туристтик сезондун алдында болгон кандай мамлекеттик жеке өнөктөштүктү жүргүзөбүз, сезонду кандай узартабыз, дүйнөдө болуп турган трендтерди карап, маркетингди кантип уюштурабыз, алдыга жылдоо иштерин. Бардык туризм тармагында чагылдырылган тармактардын бардыгын бүгүн биз бир форумда бириктирип, бири-бири менен терең пикир алмашып, тажрыйба алмашат деп ишенебиз. Коомдук тартипти камсыз кылуу жана туристтердин өлкөбүздө болгон учурунда коопсуздугун камсыздоо маанилүү пункттардын бири. Быйыл тартипти жана коопсуздукту Ички иштер министрлигинин 5000 кызматкери камсыздайт. Тур сезонго карата Чолпон Ата шаарында милиция бөлүмдөрүнүн гарнизондук машыгуусу өттү. Министрдин буйругу менен быйылкы тур сезонду өткөзүү боюнча талаптар катуу коюлган, тапшырмалар берилген, тур сезонун өткөзүү боюнча бүт план иш мерчемдер түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги 5000ден ашык кызматкер ушу туристтик жайлардын баарын камсыздоо боюнча иш мерчемдер жүргүзөт. Аны мынакей бүгүн көрүп отурасыздар. 4000ден ашык камералар көзөмөлдүк алат. Участковый инспекторлор менен ГАИ кызматкерлеринин баардыгы тең боди камера менен камсыздап атабыз. Булар болсо өздөрү ушу баардыгы тең мониторинг центрде бизе көзөмөлгө алып атайын карап турабыз баардыгын. Чет өлкөдөн келген коноктор жаратылышыбыз менен эле эмес, улуттук спорт оюндарына дагы кызыгат. Алардын бири салбуурун. Аталган федерациянын негиздөөчүсү Алмазбек Акуновдун айтымында кыргыз улуттук оюндарын көрүүгө коноктор Тоң районуна байма-бай келип жатканын айтууда. Биз жана өзүбүздүн мурастан сырткары туризм продукциясы катары ошо өзүбүз катары дагы бир жакшы деңгээлге алып чыгуу деген максаттардын астында иштеп атабыз. Кыргызстан жаратылыш кооздугу менен эле эмес, архитектуралык имараттар, тарыхый жерлер, археологиялык табуулар менен дагы чет элдиктерди кызыктырат. Мисалы 2-июнь күнү Ак Суу районундагы Жыргалаң дарыясынын жанынан мамонттун сөгү табылган. Эми Кыргызстанга эс алуу эле эмес, дүйнөлүк археологиялык изилдөө топтору дагы келе баштайт. Быйыл республикага меймандардын агымы көп болуусу күтүлүүдө. Эгерде 2023 жылы өлкөбүзгө 8,5 миллиондон ашык турист келген болсо, 2024 жылы туризм департаментинин маалыматы боюнча 10% көп болушу мүмкүн. Телегателев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Жума Сереп.